Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Маспы Владимир Зеленскийдин кайрылуусу көпчүлүктү таң калтырды. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кезектеги кайрылуусунда көпчүлүк интернет колдонуучулары анын мас экенин жазышууда. Видеодо Зеленский мекендештерине болгон сүйүүсү күч экенин айтып, Украина жеңишке жетерин билдирди. Видеону тартып жаткан учурда ал кеңсесиндеги отурушта айланып отурган. Интернетте колдонуучулары Зеленский кайрылуусунда өзүн бир кызыктай алып баргандыгын жана орунсуз сүйлөгөндөрүн жазышууда. Интернет колдонуучулары видеонун астына "Ова алмаз. Сен көп укташың керек, Владимир. Чынында чарчаптырсың. Анын эмне деп айтып жатканын түшүнгөн адам барбы? Батыш бул кишинин баатыр деп атап жатат. Ага суктангыла" деген пикирлерин жазышууда. Булак суперкейжи. Сиз турак жайлуу болгуңуз келеби? Же кыялыңызда жаңы автоунаабы? Же бизнес баштагыңыз келеби? Бирок каражат жетишсиз? Анда сизге Ансар Групп коммерциялык эмес керектүү кооперативи жардамга келет. 25, 35, 50% программа аркылуу 10 жылга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү менен өз кыялыңызга жетиңиз. Ансар Групп, биз сиздин ыңгайыңыз үчүн кепилбиз. Туркия Ирактын түндүгүндө аскердик операция баштады. Операцияга атайын даярдыктагы жоокерлер менен аскердик аба күчтөрү тартылган. Туркиянын коргоо министрлиги Ирактын түндүгүндөгү Күрд жумушчу партиясынын согушкерлерине каршы жаңы аскердик операциясын баштады. Бул тууралуу Анадолу басылмасына таянып РИА Новости кабарлады. Маалыматка ылайык операцияга атайын даярдыктарды жоокерлер менен аскердик аба күчтөрү тартылган. Туркиянын коргоо министри Хусули Акар билдиргендей, учактар Күрд жумушчу партиясынын кампа, үңкүр туннель бункерлерине жашынган жерлеринде ийгиликтүү сокку урган. Туркияда тыюу салынган Күрд жумушчу партиясы менен куралдуу жаңжал 1984-жылы башталып, 2015-жылы кайра жанданган. Ирактын түндүгүндө террорчулардын базалары жайгашкан. Туркиянын куралдуу күчтөрү дал ошол базаларга аба, жер аркылуу операцияларды жүргүзүп турушат. Буга чейин Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 2015-жылдын июль айынан бери Күрд жумушу партиясынын өлкө ичиндеги 6000 мүчөсү башка өлкөдөгү 6,9 миң мүчөсү жок кылынгандыгын айткан. Жаңжалдан Туркиянын 1200 аскери көз жумган. Булак Спутник кейжи. Түштүк Корея Түндүк Кореядан экинчи жолу курал сыноосун токтотууну талап кылды. Пхеньяндан жаңы куралдарды сынап жаткандыктан Түштүк Корея дагы бир жолу Түндүк Кореядан Корей жарым аралындагы чыңалууну күчөткөн аракеттерди токтотууну талап кылды. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министрлигине таянуу менен чет элдик басылмалар жазышты. Биз дагы бир жолу Түндүк Кореядан аймакта туруксуздукка алып келген жана Корей жарым аралындагы чыңалууну күчөткөн бардык аракеттерди токтотушун жана мүмкүн болушунча тез арада тынчтык үчүн сүйлөшүүгө кайтып келишин талап кылабыз деген министрликтин басма сөз катчысы брифингде. Буга чейин Түндүк Корея өлкөнүн негиздөөчүсү Ким Ир Сендин туулган күнүндө 110 жылдыгын белгилеген. Анда Пхеньянда жана башка шаарларда салтанаттар өткөрүлгөн. Ошондой эле 16 апрелде Түндүк Корея өлкө лидери Ким Чен Ындын катышуусунда жаңы тактикалык башкаруучу курал системасы сынаган. Бул система Пхеньяндын тактикалык өзөктүгүн, куралдыгын эффективдүүлүгүн жогорулатууда маанилүү роль ойной тургандыгы белгиленди. Буга чейин эгерде Түштүк Корея аскердик тирешүүгө барса, Түндүк Корея өзөктүк курал колдоноорун Ким Чен Ындын эжеси Ким Йо Чон билдирген. Булак суперкейжи. Курман болгон украиналык аскерлердин тизмеси жарыяланды. Россиянын коргоо министрлиги алгачкы жолу атайын операция учурунда курман болгон жана жаракат алган украиндык жоокерлердин тизмесин жарыялады. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Аскердик ведомствонун маалыматына караганда, Украинанын куралдуу күчтөрү 23367 жоокерин жоготту. Россиянын коргоо министрлигинин колундагы документке караганда, жаракат алган, дайынсыз жоголгон жана качып кеткен аскерлердин саны абдан көп деп айтылат. Ведомствонун
Telegram каналында. Жарыяланган маалымат курамына Азов Ниятсай полкуна кирген 3057 аскердик бөлүккө тиешелүү. Андагы согушкерлерге каршы Россияда кылмыш иши козголгон. Украин тилинде түзүлгөн тизмеде жоокердин аты жөнү, наамы, кызматы, туулган жылы, кайсы жерде каза болгону, сөөгүнүн жаткан жери, алган жаракатынын түрү жана диагнозу жазылган. Булак Назар Ньюс. Орусия канча миң аскерин кызматкерин жоготту. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Украинада согуштук аракеттер башталгандан бери 18 апрелге чейин орус авиациясы 167 учак, 147 тик учак жана 381 альтерациялык системаны жоготту. Бул тууралуу Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. 24 февралдан 18 апрелге чейин орус армиясынын жалпы согуштук жоготуулары өздүк курам 20.600 ашык адам, танктар 790, брондолгон согуштук машиналар 2041, альтериалдык системалар 381, жапыр аткылоочу реактивдүү система 130, абадан коргонуу системалары 67, учак 167, тик учактар 147, транспорт каражаттары 1487, кайыктар, катерлер 8, күйүүчү май бактары 76, оперативдүү тактикалык деңгээлдеги учкучсуз учуучу аппараттар 155, атайын техника 27, ыкчам тактикалык ракета комплекси 4. Булак Назар Ньюс. Украина Пасха түнү провокацияларды даярдап жатат. Киев Пасха майрамына карата даярдап жаткан чагымчылык аракеттери боюнча далил бар. Бул тууралуу Орусиянын коргонуучу көзөмөлдөө боюнча улуттук борбордун башчысы генерал-полковник Михаил Мизинцевке шилтеме берип, РИА Новости жазып чыкты. Киев режими батыш өлкөлөрүнүн колдоосу менен Запорожье, Николаев, Одесса, Сумы жана Харьков облустарындагы көп сандагы адамдар курман болчу провокацияларды даярдап жатат. Бул аймактарда Пасха 24 апрель православдык чиркөөлөрдө орусиялык аскер кызматтардын карапайым калкты кырды деп айыптоо үчүн минометтен аткылоо пландаштырылууда, деди Мизинцев. Анын айтымында бул максатта улутчулар батальондордун арасына 70ден ашык мобилдүү топтор түзүлдү. Ошондой эле Мизинцев орус аскерлеринин мыкайчылыктарын көрсөтүү үчүн жеринде батыш ЖМКларынын кабарчыларын иштеткенлиги айтылып жатат. Биз АКШ баштаган цивилизациялуу батыш өлкөлөрүнүн Киев режиминин арам ою тууралуу далилибиз бар экендигин эскертебиз. Мындан тышкары БУ, ЭКУ, Эл аралык Кызыл Крест комитетине жана башка уюмдарга кайрылып, акылга сыйгыс мындай иштерди алдын алууга жардам берүүгө чакырабыз, деди Мизинцев. Сөзүнүн соңунда генерал бул шашылыш билдирүү тез арада эл аралык уюмдарга жетиши керектигин кошумчалады. Булак Назар Ньюс. Украинада жүргөн өзбекстандык 11 мигрант дайынсыз болууда. Орусия Украинага басып кирген күндөрү Киевде жана анын айланасында иштеп жүргөн Өзбекстандын 11 жараны дайынсыз болууда. Украинадагы Айдар батальонунун мурдагы мүчөсү Жизактык Шавкат Мухаммед мигранттар акыркы жолу жакындары менен Киев облусунун Бучанск районундагы Бузовая айылында байланышка чыккандыгын билдирген. Киевдеги кармаштар башталдарынын алдында 11 өзбекстандык мигрант дайынсыз жоголуп кеткендиги тууралуу каттар келди. Мен аларды издеп Өзбекстандагы жакындарын таптым. 7 мигрант Сурхандария облусундагы бир маалянын тургундары экен. Алар туткундан качып чыгып Киевдин четиндеги айылда 3 мартка чейин жашашкан. Акыркы жолу туугандары менен ошол айылдан байланышка чыгышкан. Андан бери алардан эч кандай билдирүү болгон эмес. Ал аймактарда айыгышкан салгылашуулар болуп, көп адам өлгөн. Алар орустардын туткунуна түшүп калган жокпу деген тынчсызданып жатам. Алар жөнөкөй мигранттар болушкан, деди Мухаммед. Өзбекстандын Украинадагы элчилиги өзбек мигранттарды дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу маалымат бар экендигин жана алардын жакындары менен байланышта болуп жатышкандыгын билдирди. Буга чейин Өзбекстандын Украинадагы элчилиги бул өлкөдөн 26 каттам менен 6000ден ашык өзбекстандык эвакуациялангандыгын билдирген. Свобода радиосунун маалыматына караганда бүгүнкү күндө Украинада, анын ичинде согуш жүрүп жаткан райондордо дале Өзбекстандын жарандары бар. Булак Назар Ньюс.
Владимир Зеленский Орусия Донбассты талкалоону көздөйт. Украин президенти Владимир Зеленский Орусия өлкө чыгышында жаңы чабуулга даярданып жатканын, бул операция жакын арада башталышы мүмкүн экендигин эскертти. Зеленский бул тууралуу видео кайрылуусунда айтты. Алар Донбассты жок кылып талкалоону көздөшүүдө. Кезинде бул өндүрүш аймагынан атагы чыгарган бардык нерсени жок кылгысы келишет. Орусиялык аскерлер Мариупольду талкалагандай эле Донецк жана Луганск облустарындагы башка шаар кыштактарды жер менен жексен кылууну көздөйт, деди Зеленский. Ал Украин тарап коргонуу үчүн колдон келгени бардыгын жасап жаткандыгын белгилеп, Украинага курал-жарак жана жардам керек экендигин дагы бир жолу кайталады. Британиянын коргоо министрлиги Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь үчүн кармаш орусиялык күчтөрдүн башка аймактарындагы операцияларды жайлатып койгону 18 апрелде билдирди. Орусиянын армиясы Украинада аскердик инфраструктурага сокку урганын билдирип, жайкын тургундарга ок атканын мойнуна албай келет. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору дагы өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасындагы кеп жок экендигин айтат. Булак Назар Ньюс.